Эркектердин 3 түрү бар. Биринчиси жалкоо маани бербеген эркек. Мындай эркек аялын өтө чарчатат, анан тойгозот. Жалкоо анан маани дагы бербейт да. Чындыгында ушундай. Бир нерсе кылайын дебей, жашоого аракет кылайын дебей, балдар өсүп келип атат, үй курайын, мындай кылайын, андай кылайын деп аракет кылбайт. Урматтуу мекендешим, кээде мындай ойлонгонду дагы билиш керек да. Кээ бирөөлөр бир үй жай кылган эмес. Эртең балдарың дагы айтат, атам не кылып жүргөн экен деп. 5 баласы бар, 10 баласы бар, үй сал эле бери. Аракет кылыш керек. Үй жай муктаждык. Таква болушунун кереги жок бул жерде. Үй жай салыш керек. Машина дагы муктаждык. Аялың роддомго барса бирөөгө жалынып жүрөсүңбү? Ошондуктан муктаждык маселелерин билиш керек, үйрөнүш керек, кылыш керек мусулман. Ошондуктан бул жалкоо анан маани бербеген. Кээ бирөөлөр жалкоо, бирок ушунчалык үйдө дагы тирүүлүгүн кылат, жыгач усталык кылат, үйдөн чыкпаса дагы ушу бирдеке кылайын дейт да. Маани берет эки жагына. Булар жалкоо, үйдө телевизор, телефон, пульт колдо, саартан кечке жатат, же тарбия менен алектенбейт, же балдарга, же аялга бир нерсе карашайын дебейт, жардам берейин дебейт. Эптеп аялын тапканын жеп ичип, уктап, ушинтип эле жатат да. Баягы арчага окшоп калып, арча мөмө дагы бербейт, алма эгип койсоң, мөмөсү дагы, көлөкөсү дагы бүт семьябызга пайда го. Арча болуп калбы, алма бол. Үйдө жөн эле тура берип арча болуп. Бир жылда бир жолу тегеренип коет. Мусулман эместер. Ошондуктан пайдалуу бол. Экинчиси, кээ бир эркектер бар. Бир буту кесилип кеткен, кырсык болуп, же бир колу жок, бирок бир колу менен кетмен чабып балдардын семьясын багат. Бир колу менен кетмен чабып, бирөөнүн огородунан сугарып, саартан кечке суудан чыкпастан семьясын баккан эркектер жок эмес. Булардан Аллах разы болсун, алтын баш аман болсун. Асман көрсүн, жер көрбөсүн. Бирок жети мүчөсү соо, ден соолугу чың, жегени букадай, саартан кечке жеп ичип, кумарын кандырып, кайфтуу рахат кылып коюп жүргөндөр жок эмес. Ата-энесинин акчасын алып, ата-энесинин пенсиясын жеп, уялбастан арам иштерди кылып жүргөндөр жок эмес. Бул экинчи типтеги эркектер. Көчөбү, үйбү айырмасы жок. Жашоо ушундай. Ага ар дайым бир нерсеге алданып калган, же арагына, же кыздарына, же бирөөгө алданып калган. Ошол нерсени кылбаса тура албай калган. Булардан Кудай эмес сактасын. Үчүнчү типтеги эркек бар. Бул идеал эркек чындыгында. Семьясын дагы карайт, динин дагы карайт, мекенин дагы ойлойт. Аракет кылат, келечек үчүн. Өзүм эле эмес, өзүмөн кийингилерге да калсын дейт. Азыр мен эле жашашым эмес, жашатайын деп дагы аракет кылат. Мындай эркектер, Аллах разы болсун, сонун эркектер булар. Күйөөңүз кайсы типтеги эркек?